Бул сиз көрүп жаткан Апазали мекендешибиз. Акыркы 2 жылдан бери коомчулукта таралып, көргөн адамдардын жүрөгүн оорутуп келген. Өтүп кеткен 2021 жылы Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду Апазалинин өмүр жолу менен кененирээк тааныштырып, кыйшайган омурткаларын түздөө үчүн көп каражат керектелет экенин айтып, кайрымдуу элден жардам берүүгө чакырган. Мынакей достор, азыр бул биздин бир тууганыбыз, мынакей бир сейрек кездешүүн ооруга чалдыгып турат да. Бул кичинекей бала чагынан эме экен. Мынакей азыр могул операция бул аябай оор немеде өткөзүлөт экен. Буга чейин Апазалин азыр бул жердин эң оордагы проблемасы могул кекиртектен, достор. Мына эметсең. Азыр могул кекиртектен бул жактан эме өскөндүктөн врачтардын айтымында азыр дем алуусу кыйындап атат да, күн санапчы. Азыр Апазалин дем алуусу дагы кыйындап, күн санап кыйындап баратат. Анан азыр ошон үчүн достор, сиздерден көп өтүнүч. Мүмкүн болсо, бир аз дем ала албай калсак, дем жетпей калса, биз кыйналарыбыз баарыбызга маалым. Бирок азыр Апазали атасынын алдында, атанын алдында бала күн санап бир өсүүгө эмес, артка кетип кыйналып баратканда ата үчүн да оор болуп турат, эне үчүн да оор болуп турат. Анан биз дагы туура түшүнүп, мына ушунун айланасына аракеттер жүрүп жатат. Апазали Исматилла уулу 2001 жылы Баткен облусунун Кадамжай районунда жарык дүйнөгө келген. 10 жаш куракка келгенде омуртка сөөктөрү кыйшайып баштаган. Тактап айтканда 10 жылдан ашык бул сколиоз оорусу менен күрөшөт. Ал эми бул оорудан сакаям деген үмүт менен өлкөбүздө Барбаган ооруканасы көргөзбөгөн доктуру калган эмес. Акыры ден соолугу начарлап, дем ала албай калганда Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондуна кайрылган. Биздин фонд Апазалинин кайгы баянын элге жеткизип, кайрымдуу элдин операцияга керектелүүчү акча каражатты чогултуп, Турция жергесине алып кеткен. Similar problem. Similar problem. Seninkine okşuğun başka betaktın sürekli. Do you see the neck, which is hyperextended? There is no motion in the neck. Like Eşkanda içinde sürüklük yok. Olmasın buralgan olur. His voice also was like him. Münü de seninkinde oldu. Because of the pressure. Basılgan için seninkinde oldu. He was started to getting difficulty in swallowing also. До и после, да? Swallowing and breathing. He has breathing problem. Yes. Evet, Apazali yutkanda problema yok sende. Dem algan. Yutkanda çok adı moyu düzüldü. Kıfılıp kaldı. The MRI before. Kırgızlar var mı kırgızlar? Kandaysız? Görüşürüz. Sen cidden sevdi Саламатсызбы? Кандай сиже? Ден соолугуңуз жакшысызбы? Жакшы. Салам алейкум. Кандай? Апазали. Ден соолук жакшыбы? Жакшы турасыңбы? Мен Исматилла Апазали. 2001 жылкынан азыр 20 жаштамын. Мен буга чейин сиздерге кайрылып сиздерден жардам сураганмын. Абалым тууралуу. Кичине өзүм кыйналып турган чагым эле. Кудайга шүгүр азыркы операциядан кийинки абалым жакшы буюрса, дем алуум да жакшы болуп калды. Миң рахмат сиздерге. Аллахтын буйругу менен ушинтип үмүтүбүзгө келип буюрса жакшы болдук. Дая шүгүр мына биз Кайрымдуу Бол фондун Кунатбай Насип менен сүйлөшүп, биз мына Индияга, Турцияга келдик буюрса. Азыр ушунда Турцияда МС госпиталда жатам буюрса. Турцияда эң күчтүү врачтар операция кылышты. Буюрса абалым жакшы. Мен үмүтүбүзгө күтүмдөн буюрса күткөн күн келди. Сүйүнүп атабыз буюрса, баары жакшы. Рахмат сиздерге ушинтип жардам бергениңиздерге. Аллах разы болсун сиздерден. Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду Апазалинин түз басып кетишине болгон күчүн жумшап, Турциядан 3 этаптуу операцияны өткөзүп, өз мекенибизге аман-эсен алып келгенбиз. Сколиоз оорусун жеңип, кыйшайган бел омурткалары түздөлүп келгенин көргөн ата-энесинин, бир туугандарынын кубанычында чек жок эле. Энди биз дагы мен Апазалинин апасы, ушул балабыз эч кайсыл бир эне бала деп жүрөгү сыздабасын. Баланын мээнетин көтөрүш эне үчүн эң кыйын нерсе. Балабызды ошо балдар катарга кошулуп, ушулдагы ойноп, барчу жерге барып, кызыккан нерселерге катышканды каалачумун. Ушу балабыз эле балдар катарында жүрсө, ушу балдар катарында ойноп, балам машина мингенге кызыкчу эле.
ушул балдар катарга кошулуп машина айдап жүргөнүн эң сейтедем. Кудайга шүгүр ушул күн буйруп, мана ушул күнгө жетип, азыр кубанычта отурабыз. Алла разы болсун. Эл журттан тууган урук кайрымдуу болуп, фонддон дагы чоң терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Апазали азыркы күнү жаңы жашоону баштап, келечекке максаттарды коюп келет. Минтип эл катарына кошулуп, түз басып жүргөнүнө кайрымдуу кыргыз элине терең ыраазычылыгын билдирип, бул берилген экинчи жашоону текке кетирбейм деген үмүт менен жашоодо. Азыркы күнү өзү кызыккан IT программалоо курсунда окуп жатат. Бул жерде биз сабакты кайталап, сабакта өтүп кеткен div, p тегтери, h1 тегтерин тайтыл үчүн колдонобуз. Ошолор биздин сайтыбыздын заголовкасы аркылуу бул жерде жазылып турат. Бул жерде байкасаңыздар span тег турат. Мен ошо Сенияз Пайкөз менен таанышып, сүйлөшүп, мен бул Pixel класска келдим. Бул айтышник мага абдан керек экен. Мен себебинен операциядан кийин оор жумуш кыла албайм. Ошон үчүн мен компьютерде отуруп иштеген жакшы экен мага. Мен ошон үчүн IT кесибин тандадым. Азыр буюрса IT кесибинде окуп жатам. Мага шарт түзүп берген Сенияз Пайкөзгө да чоң рахмат. Ушу Pixel класста мен бесплатно окутуп жатышат. Бул Pixel House программалоо курсу азыркы заманда керектелүүчү адистерди тарбиялап келет. Ал эми бир окуу курсу 9 айды талап кылат. Апазалинин программалоого болгон кызыгуусун көрүп, ошондой эле кыйын күндөрдү баштан өткөрүп келгенин билип, Апазалини бекер окутууга кабыл алышкан. Бизде ошол атайын иштелип чыгарылган программа бар. Бул ошо муктаж болуп, айтыны окугусу келет, аябай максаты күчтүү, бирок кандайдыр бир үй бүлөлүк себептерден, финансовый себептерден окуй албай калган студенттер болот да. Анан бирок аларга биз жардам көрсөтүүгө биздин жетекчибиз Эсениязов өзү ошол өзүгөйүнчө ошол нерселерди чечет да. Анан атайын программабыз бар, ошол анкетанын жүзүндө же болбосо бизге кайрылат, же Эсениязовдун өзүнө кайрылат ал студенттер келип, менин ушундай шартым бар эле, мага бирок окугум келет деген студенттерди же муктаж адамдар болобу атайын сүйлөшүүлөрдүн же болбосо атайын ошо программа менен каралып, анан кийин 100% окууга скидка, же болбосо 50% же 25% скидкаларды берип, же болбосо толук бекер окутуп чыгарабыз да бул жактан. Апазали негизи бизде 3 ай сайын наборлор болуп турат да. Анан Эсениязов менен былтыр эле таанышкан экен. Апазали Эсениязов менен жеке таанышып, сүйлөшүп, өзүнүн ситуациясын түшүндүргөн. Анан хорошо кел бизге оку деп мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Анан кийин ошол мүмкүнчүлүктөр бул ошо 9 ай бою бизде бекер окуйт айтыны. Кааласа эми Апазали негизи бул жакка келип дайыма келип окуганга мүмкүнчүлүгү болбойт экен. Анан онлайн форматта окуйт. Кааласа бул жакка келип офлайн эртеден кечке отуруп окуйт да. Ошол эми биздин дагы максатыбыз негизи ошол болуп жатат. Апазали буйруса ушуну жакшы үйрөнсө айтыны жакшы үйрөнүп алса, бул жакта кесипте мүмкүнчүлүктөр чоң. Да, ошонун баарын алып, буйруса өзүнө бир жаккан кесиптин ээси болуп чыкса деген үмүтүбүз дагы ошол да. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов менен Апазали мекендешибиз алгачкы кыйын күндөрдү эстеп, ошол жолдо болгон оорчулуктар, жеңилдиктерди эстөө менен маек курушту. Ошондой эле бул сколиоз оорусу менен жабыркап келгендерге Апазали башынан өткөрүп келген күндөрдөн кеңеш берди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн биз үчүн өтө өзгөчө күндүн бири десем болот. Анткени менин жакшы жолду табышкан, жараткан алдымда жакшы иш кылам деп жүрүп табышкан жакшы бир мекендешимдин бири Апазали менен олтурам. Апазали бир тууган менен. Себеби алгачкы күнгө кайрыла турган болсок, биз элге аябай рахматыбызды айткыбыз келип отурат. Азыр Апазали экөөбүз. Себеби кыйшайып турган тагдыр, кыйналып турган өмүр, өтүп жаткан эмне деген күндөр, түндөр, ушундай аралыкта кайрылуулар бүгүн өтө көп кайрылуулар бар. Бирок ошонун катарында Апазалинин дагы алгачкы кайрылуусун эске ала турган болсом, ошол Ошто мен Ош жергесине бир жумуштап барып калып,
анан ошондо дагы ошо байланышып ага чейин да мага байланышка чыгып мен колум бошобой бир жолугуша албай жатканбыз. Анан ошолошко барып жолукканымда алгачкы жолу Апазалини көргөнүмдө мен чындыгын айтканда мындай ишенген эмесмин да, баягы көңүлүн оорутпаш үчүн. Себеби мындай сколиоз оорусу менен ооруган канчалаган биздин жарандар, мекендештер билип билбестен жакшырбайт экен деген түшүнүктө канчалаган бир туугандар бул дүйнө менен кошайчы өтүп кеткендер көп болду мисалы. Бирок ошонун ичинде алгачкылардан болуп менин түшүнүгүмдө Апазали алгачкы сколиоз оорусу менен Кыргызстандан барып операция болуп келгендердин катарында. Бирок Кудайга шүгүр, мына бүгүн ошол күндөр артта калып, бүгүн мынтип сүйүнүштө отургандыгыбызга чексиз жаратканга шүгүрлөр болсун. Ошондо алгачкы жолу жолукканда дагы мен ойлогон баягы эми жакшырбаса деле керек деген түшүнүк менде да болгон. Бирок бул жолдун изденүүнүн аркасы чоң жыйынтыкка алып келип, бүгүн Апазали студент болуп, бүгүн Кудайга шүгүр студенттердин катарында. Апазали, анан өзүң айтсаң, ошол бизге кайрылаарда биздин Кайрымдуу Болуу фондун кайдан билип, кандай кайрылдың, кимдерден уктуң, кантип ушул тууралуу токтолсоң оюң. Ассалому алейкум Азмат байке, ушинтип мени чакырганыңарга чоң рахмат. Мен баштан баштайын десем, ошо мен Ошто окуп жүргөн студент кезимде сиздер да мага бир байкелерим айтып калышты, ушундай фонд бар деп. Анан сиздерди ошо сайтыңыздарды кирип карадым. Карасам ошо как раз номериңиздерди алып байланыштым. Анан ошентип күндөрдүн бир күндө сизди чалып калышты мага, ушинтип Азамат байке келди, жолугасың деп. Мен ошо Кадамжайда болчумун. Анан эрте жолго чыгып, сиз кетишиңизге жакын үлгүрүп калдым, сиз менен жолуктум, тааныштык. Ошентип жүрүп ошо сиздер менен мына Индияда врачтар аркылуу таанышып калдым, сиз аркылуу. Аларга ошо документтеримди жөнөтүп көрсөм, алар жашоого болгон үмүтүмдү чоңойтушту, 95% гарантия беришип. Андан кийин мен ойлодум, уже чет жакка чыкса уже жакшы болот экенмин деп. Кыргызстанда медицина слабый болгон үчүн кээ бир отказ кылып коюшту, болбойт деп. Анан ошентип сөз уккандан кийин уже чет мамлекетке аракет кылып калдык, уже жакшы болот экен деп. Ошентип жүрүп ошол сүйлөшүп эмне кылдык. Ошол сүйлөшүү болгондо мисалы айтсаң Апазали, мисалы бул каражат өтө чоң сумма да. Мынча акчаны бир үй бүлө табыш да кыйын. Бирок ошол учурда фондко жаңы жолукканда, мисалы мага жаңы жолукканда мындай анан ошол аралыктарда кандай сенде мындай үмүттөр, ошончо каражат чогулаарына көзүң жетти беле, жеткен жок беле? Чынын айтсам, ага деле эме кылган жокмун, себеби энди мага аз эле акчаны айтышкан болчу. Жетип калат деп ага көзүм жетип турган, уже жетип турган кийин ошо мына Адылак жолу менен да байланышып биринчи интервьюмдү ошол алган болчу Ошто. Андан кийин мен ошо Москвага бардым, Москвага баргандан кийин аз эле акчаны айткан болчу. Ошол акча менен жакшы болосуң деп. Ошентип жүрүп, уже 1-2 операция болду Москвада. Москвада уже врачтар токтотуп коюшту, биздин колдон келбейт экен деп. Башкача жол менен кылып калат, андан менин ден соолугума зыян тийип калат экен. Анан биз ага макул болбой, ушу Түркияда Нурсейит деген байкени сиз аркылуу сүйлөштүк. Ал байке уже бизге $75,000 деген болчу, операциянын баасынын врач. Эми ойлогом мен бул 75,000 кантип табабыз, көп убакытта чогулса керек деп. Бирок ошентип Москвада фондторго кайрылдык, татарлардын фондуна. Анан ал жерде мен аркамдан пайдаланып да калгандар болду, жардам бергендер да болду. Кудайга шүгүр, сиздер бар экенсиздер. Ошентип элдин жардамы менен уже мантип акча бат эле топтолуп барып калдык. Анан айтсаң Апазали, ошол сен Москвага барганыңда дагы, мына ошол учурда сен мага байланышып атпадыңбы? Азамат байке, мен биякта мындай өз көзөмөлүңүзгө алып, мындай бир эмеге албасаңыз болбой жатат депчи. Эгерде мындай сөзгө токтолсок деп атат Апазали, эгерде өз учур саатында чечкиндүү адамдар мондай эме болбосо, ал жерде уже ийгиликке жетүү кыйынга турган учурлар көп да. Анан балким эгер ошондой сыяктуу жерден бир кандайдыр бир башкача кыйчалыштар болгондо, мүмкүн бүгүнкү күнгө келип жеткен кыйынга туруп калмактыр да, балким да бул.
ошон үчүн айтсаң ошол жакта дагы мисалы сен мындай бир чогултуп аткан идишиңдин түбү тешик болуп аткандыгы анан баягы сен экөөсүң сүйлөшүп Азамат байке деген учурга сен өзүң мындай ошого токтолсоң ошол учурларда кандай жагдайлар болуп акча чогулушу кыйын болуп алданып жанагындай ушул болуп аткан учуруң кандай күндөрдү өткүзүп атты ошол учурун сендечи? Эми ошо башында эле уже биздин анча акча каражатыбыз жетишпегендиктен ошо фонддорго кайрылдык. Кээ бир фонддор ачыгын айтып отказ кылып коюшту. Анан мындай изденип отуруп карап эмне кылып анан ошо сиздерге дагы байланышка чыктым. Сиздер ошо чакырып ушинтип эмне кылып бериңиз деп. Себеби дегенде мен уже башка фонддорго ишенбей калдым. Негизи мынчалык көп акчаны мани эч бир адам ала албайт экен жоопкерчилигини. Кээ бир фонддор чыкты, пайдаланып өзүбүздүн реквизиттерибизди коебуз деп. Эми аларга деле жардам берсең макул дейсиң, бирок ошо кээ бир ошентип менин үстүмөн пайдаланып да кетти. Ошондон эми сизге байланышка чыктык, ушинтип келиңиз, биз мындай жоопкерчиликти алыңыз деп, бирок эми сизге ишенген болчумун. Мындай чоң акчаны жардам берет деп, бирок эми сизди бүткүл кыргыз эли тааныйт экен, ошон үчүн баары сизди айтып калышты. Сиз чакырдык, сизге чоң рахмат, ошентип мен бирок сөзүмдү жок десең келип, ушинтип жардам бергениңизге. Аллахым разы болсун сиздерден. Мана ошо кыргыз элиме, бир туугандарыма, айылдаштарыма баарына чоң рахмат. Ошо сиздер бар экенсиздер, сиздердин жардамыңыздар мен ушинтип жакшы болдум. Туугандарымдын жардамы, өз ватанымдын жардамы аябай керек болду. Дуа кылып турганыңыздарга рахмат ошого дагы. Эме кылсаң апазары, мисалы сен баягы басып жүргөндө, сен эми мындай айтканда жашоого өзгөчө жаралган жандардын катарында болдуң да, мисалы өзгөчө жаралуу болду. Бирок ошол өзгөчө жаралган адамдардын катарында болгондугуңда көчөдө бассаң сага көп адамдар көңүл буруп, анан сени мындай бир аяп карап, же болбосо сын пикир менен караган сыяктуудай көрүнүштөр сага кандай бир сокку тийип, оор тийип аткан мезгилдер болгонбу, кандай болгон? Анан ошол учурда айтсаң, мисалы ошондо сенде кандай эмелер болчу эле? Эми мен ошо кичинекей кезимде жакшы эле болчумун, уже бул боюм өскөн сайын уже сөөк да кыйшайып кете берет экен да. Ошентип жүрдүм, шаарга окууга кызыктым. Ошентип 9 бүтүп дагы шаарга келдим. Уже шаарга келип уже окуу баштагандан кийин уже чоңоюп деле калдым. Ошо уже слишком эле уже эңкейип кеттим. Уже ошол учурда мына өпкөнү кысып калат экен. Ошол учурда өпкө кысылганда көпкө баса албайт болчумун. Астымда ошо машина менен жүрөт элек, ошо дос балдарым, байкелерим ошо машина менен алып жүрүп мээ кылышкан. Ошо көп баспай чарчап, ошентип мээ кылып калды. Мен бирок ишенеттим да, эч мындай үмүтүм бар эле, өчкөн эмес эле. Жакшы болуп кетем бир күн деп. Ошентип жүрдүм, мен баары шаарга келгенден кийин уже көптү көрөт экенсиң да, ошону чет жакка аракет кылат экенсиң. Мен ошо башында эле ошо программистке тапшыргам, мен оор жумуш кыла албайм деп. Ошол кесипке тапшырдым, уже ошону талчап кеттим. Негизи эми азыр жашоом жакшы, алдыңга караганда. Алдың ошо кыйналат дем, энтип калат дем. Азыр айтсаң апаза, сен баягы дагы эме деген сөзүңдү укканда мен аябай болгом да, мисалы чалкаман дегеле жатып көрө элекмин депчи. Анткени сенин чалкадан жатыштык мындай бир аспан карап. Ошондой мүмкүнчүлүк жок эле да. Операциядан кийинки абалдар дагы өзгөчөлүк, өзгөрүү, уже жылыш мындай чоң, мисалы айырма. Эми бул операцияга чейин уже чалкамдан жата албайт да, моюн артка болуп калат да. Жатканда уже мына кекиртектер тосулуп эме болуп калат да. Ошону жата албайт да, только мына бу жан менен жатат да. Кийин эле уже операция болгондон кийин чалкамдан жаткызып коюшту. Эми көп онтуп жатпагандан кийин уже башкача болот экен. Врачтарга айтып, жок, мен мынтип жата албайм десем, жатышың керек дейт. Ошентип азыр көбүнчө чалкам менен жатып калдым го. Сенчи апазале, эң кызыктуу эме да, мисалы ошол муну өзүңдүн дене түзүлүшүң ошондой кыйшайып акыбалда турганыңда, мисалы мындай өзүң ошондой чоң үмүттө туруп аттың, мен жакшы болуп кетем деп. Анан Турцияга бара операцияга киргип аткан учурдагы сезимдер, операциядан чыккандагы сезимдер, мисалы операция кирип атканда балким туура эмес болуп калып, мүмкүн турбай калсам эмне болот деген сыяктуу коркунучтар кандайдыр бир болдубу? Андай коркунучтар болду. Кандай болуп кирип атканды айтсаңчы? Ошо операцияга жакын уже
эртең саат ушунча 9-да киресиң деди. Уже уктадым, эрте туруп алгам. Кандай болот экен деп ойлонуп жатып, даярданып жата бердим. Ойлондон өздөрү келип алып келишти. Келгенден кийин коркутасың деп сурады врач. Ооба, бир аз коркутам десем, анда бир укол берди. Укол бергенден кийин коркууну унутуп койдум. Бирок негизи мен башта эле ойлогон болчумун, уже оор операция болот деп, врачтар деле айткан, чыкпай калышы деле мүмкүн деп. Бирок ошондой болсо деле Аллага аманат деп кирип кеттим. Кудайым буйрса жакшы эсимден чыгам деп. Чыктым анан. Көзүмдү ачкандан кийин сүйүнөсүң го. Могул эмечи апа эле, көзүң ачтың, сүйүнүп, мындай эми жашоодо кайра төрөлгөндөй болуп, төрөлгөндөй болуп. Анан өзүңдүн ошол кыйшайып турган дене мүчөнү түз көргөнүңдө, күзгүдөн алгачкы жолу көргөнүңдө кандай сезим болду мисалы? Жок, мага күзгүдөн көргөзгөн жок. Ошо палтага чыккандан кийин 1-2 күндөн кийин бастырышты. Бастырганда өзүм көрөм, кадимки темде узун болуп кеткендей болуп, чоң көрүндүм. Кийин күзгүгө келип карадым. Аябай жакшы болду, сүйүндүм. Мен негизи мынчалык болот деп ойлогон эмес элем. Уже күзгүдөн көрүп туруп сүйүндүм өзүмдө ачыгын айтканда. Негизи айтышкан болчу, мынчалык түз болбойсуң, по-любому мындай кичине эңкейип турасың деген болчу. Менин ошо по-любому кичине эңкейткенде ошол настроенде жүргөн болчумун. Кийин уже моюн түзөлгөндөн кийин карасам, уже түзөлүп калыпмын. Менен болду, ушуну менен калдым окшойт. Омуртканы түзөтсө эле болбойт окшойт десем, наоборот уже омуртка түзөлгөндөн кийин түп-түз болуп калдым го. Эми апазали мисалы Кудайга шүгүр, баягы кыйын күндөр артта калып, бүгүнкү күндө жашоого болгон умтулуу, алдыга койгон максаттар, кандай пландар мисалы? Мен алдыга койгон максатым мен ушу оор жумуш кыла албайм, ачыгын айтканда. Мен ушу айтиге башында айтини баштагам, ушу программист болом деп. Ошол багытта уже кеттем, буюрса айтини окуп атам азыр учурда. Буюрса айтини бүткөндөн кийин буюрса Кыргызстанга керектүү программалар жасап, сайттар жасап, буюрса өнүктүрөм деген ойдамын. Пландарым күчтүү буюрса. Кудай буйрса. Мына Кудай буйрса апазали, ошол алдыдагы канчалаган алдыга койгон үмүттөр, ниеттер, тилектерди жараткан Зат өз мээриминде кабыл кылып, жакшырууга мүмкүнчүлүк бергендигине чексиз шүгүрдү айтып отурабыз. Анан эми буга чейинки болгон операциялар эми апазали үчүн бир операция калды. Достор, мекендештер, бул операциянын баасы $7000 турат. Бул ошол апазалинин бутуна жасала турган операция. Ошол учур саатында жасала турган болгон, бирок ал учурда апазалинин салмагы да аз болгондуктан, ал учурда операцияны көтөрө албай турган акыбал болгондуктан, бул операцияны убактылуу жылдырууга туура келген. Бүгүнкү күндө апазалинин ушул күнгө чейин ушул акыбалда болушлугуна жардам берген кол сунган мекендештер, силерге терең ушундай жүрөктөн ыраазычылыкты мен дагы билдирип кетким келет. Себеби мына ушундай кыйшайып турган тагдыр түзөлүшүнө, ушундай бир күн менен түндүн уйкунун жакшы болуусу дагы өзү канчалык бактылуулук, достор. Ошондой сүйүнүч таап келген мекендеш сиздерсиздер. Бирок ошол көптү көрсөгөл болот деп ошол ата сөзүн камтынып аракет кылгандыгыбыз чоң жыйынтыкты берип отурат. Эми дагы да болсо экран алдында турган реквизиттер ушул апазали мекендештин өзүнө таандык. Андыктан ошол колуңуздан келишинче 5-10 сомдон болсо дагы кол сунуп койсоңуз, демек апазалинин буту дагы толугу менен жакшырып, Кудай буйрса катар дагы мисалы күчтүү биздин мекендештердин катарын толуктайт деген чоң үмүттөбүз. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырам, дагы да болсо Кудай буйрса келип мүмкүн болушунча кол сунуп коюңуздарга.